Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Южный кичи районунан Латифжанов бир дарегинен 4 кабаттуу үйдүн 3 кабатынан 2 бөлмөлүү батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Үй Сталин маалында курулган үй экен, Сталинка деп коюшат экен жергиликтүүлөр. Үй жайгашкан жери абдан жакшы жерде жайгашкан. Бул жер борбордук жол, маршруттук каттамдар тынымсыз жүрүп турат. Бул жагында канал бар, барыңыздарга маалым канал бар. Ушул жерден 3 кабатка көтөрүлгөндө болуп калат. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азырда маршруттук каттамдар тынымсыз жүрүп турат учурда. Анда эмесе биз сиздерге үй жөнүндө кененирээк маалымат бере турган болсок, үй бетондон тургузулган туугандары. Кыш эмес, бышкан кыш эмес, кирпич эмес. Балкондору да абдан кенен. Бөлмөнүн терезеси аркы бетти карап турат. Күн чыгыш тарапты. Түштөн кийин күн бул жакка тиет. Жайындасы салкын эле болот буюрса. Эшигин көрүп көрүнөт дейт. Ош шаардык мэриясы тарабынан дагы жакшы жумуштар, сунуштар түшүп жатат. Ушул жерди дагы келечекте буюрса алдыларын кооздоп, балдар ойной турган аянтчаларын курат деген терең ишеничтебиз. Болжол бул жерде поликлиника да бар. Ушул эле үйдүн аркы бетинде, ички тарабында болуп калат. Үйдүн сырты, үйдүн үстү чатыры толугу менен жабылган. Эгерде үй алуу же сатууну каалап жатсаңыз, 0221 315 номуруна кайрылсаңыз, сиздин табитиңизде үй таап берүүгө дайынбыз. Ижарага, арендага квартира же болбосо соода жайына, коммерческий помещение издесеңиз, ушул номурга байлансаңыздар болот. Анда эмесе биз үйдү ички абалында көргөзүп өтөлү сиздерге. Мынакей туугандар, биз тепки иштен 3-кабатка көтөрүлгөндө подъездин абалын көрүп турганыңыздардай жакшы. Коңшулар гүл да тигип алыптыр, көрүп турасыздар. Бисмилла деп үйгө келе турган болсок, үйдүн эшиги темир эшиктен, эски эшиктен барыңыздар, аны эске аласыздар. Үйгө келе турган болсок, үйдүн жалпы чарчы метри 49 метр квадраттык түзөт, 2 бөлмөдөн турат. Эшиктен бет маңдай кирип келгенде даараткана жана жуунуп тарануучу бөлмөсү болот, өзүнчө жайгашкан. Алгач мен сиздерге оң жактагы бөлмөдөн тааныштыра турган болсок, биздин алгачкы оң жактагы бөлмөбүз бул балдар бөлмөсү же уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыздар болот экен. Терезеси, бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты карап турат. Үйдүн ремонту орто абалда, ортодон бир аз артыраак абалда деп коебузбу. Балкондору дагы абдан кенен экен. Бөлмөнүн терезеси мынакей. Күндүзү жайындасы бул жактан күн тиет, күндүзү түштөн кийин күн арткы бетке өтүп кетет, дагы жайы салкын эле болот. Азырда үйдүн ичинде отоплениясы абдан жакшы ысып жатат. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган, суу, свет, газ, канализация жана башка. Үйдүн ремонту өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүп аласыз. Ушул эле бөлмөгө удаа жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Бул айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкына бөлмөсү. Ашкына бөлмөсүндө көрүп турасыздар, өзү негизинен ушул жерден балкон болгон экен, ар жагы. Балконун дагы өзүнчө пайдаланып, бул жерде да дубал болгон дейт. Ошо балкон узунунан болот экен. Үй Сталин маалында курулган, Сталинка деп койсо барыңыздарга маалым болсо керек. Эч кандай туш кагаздарды тартып кооздоп отурбай эле мына USB-ден кооздоп коюптур. Потолоктун бийиктиги, шыптын бийиктиги 2 метр 80 сантиметрди түзөт экен. Мынакей көрүп турасыздар. Суунун агымы жакшы, Южныйда жайгашкан. Газ печи дагы жайында. Эмеректерди кожоюн өзү менен бирге алып чыгып кетет экен. Биз кийинки акыркы бөлмөгө баш бага турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз. Мынакей. Бөлмөдөгү обойлор бул туш кагаздар, бул жидкий обой деп коебуз. Жидкий обой экен, Өзбекстандан, Кытайдан келген обойлор. Мынакей. Бул бөлмө дагы ушундай конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси дагы күн чыгыш тарапты карап турат. Ушул эле бөлмөдөн балконго өтүп кетүү үчүн жолдору дагы бар. Мынакей сиздерге көргөзүп өтөлү. Бул жакты сөрү катары да пайдаланышат экен, жайындасы дагы. Же болбосо чакан, балдардын уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыз да болот экен. Мынакей көрүп турасыздар. Балкону да абдан кенен. 2 бөлмө, планировкасы абдан жакшы. Эшиктери, терезелери дагы эски эшик терезеден экен, жыгачтан көрүп турасыздар. Эгерде сизде жаңы курулган үйлөр боло турган болсо, ПСО вариантында болсо, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз толугу менен болот экен. Анда эмесе айымдар жана мырзалар, ушул 2 бөлмөлүү үйүбүздүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 2 бөлмөлүү үйүбүздүн жалпы наркы 48.500 акш доллары менен бааланууда. Бир аз соодалашуу жолдору албетте болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз
0221 315 315 номуруна кайрылсаңыз үй жөнүндө кененирээк маалымат аласыз, саудалашасыз. Же болбосо үй сата турган болсоңуз ушул эле номурга кайрылыңыз. Же батир издеп жаткан болсоңуз, Ош шаарына квартира издеп жаткан болсоңуз, ижарага ушул эле номурга байлансаңыз, сиздин табитиңиздеги батирди таап берүүгө толугу менен дайынбыз. Анда эмес ой пикир калтырыңыздар, чоң бармакты басып коюңуздар, биздин каналды күзөтүп туруңуздар.